Күндүн олуттуу окуялар менен тааныштырып, назарыңыздарда Нарын жаңылыктары маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Алдыдагы мүнөттөрдө. Жаңы окуу жылында Нарын облусу боюнча 1-класска 5472 окуучу кабыл алынды. Бул күнгө карата билим уялары эшигин ачып, салтанаттуу иш-чаралар бардык мектептерде өткөрүлдү. Өктөрүбүзгө ийгилик каалайм, окууларына ийгилик, жаңы аттаган досоголору жакшы болуп, ушеден бир таанымал инсандар чыксын. Жаңы окуу жылынын башталышы менен облус аймагындагы 144 балабакча эшигин ачып, 15.006 тарбиялануучу кабыл алынды. Бирок Теңиртоо жергесинде дагы деле бакча тартыштыгы көйгөй койду. Бакчага тартылуу муктаждыгы көбүнчө Нарын шаарында, райондун борборлорунда. Нарын шаарынын Борбордук базарындагы үрөй учурган окуянын чоо жайы. Жабырлануучунун учурдагы абалы кандай? Ушалга чейин эч бир жакасын караткан эмесмин, ишенесиздер. Бүгүн 2-сентябрда өлкөнүн бардык жалпы билим берүү уюмдарында 1-чи коңгуроо кагылып, жаңы окуу жылы башталды. Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлүшүнүн 100 жылдыгын белгилөөнүн алкагында жана жаңы окуу жылынын башталышына карата мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов Борбордогу Токтогул Сатылганов атындагы номер 69 окуу тарбия комплекс гимназиясында Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталар темасында ачык сабак өттү. Zoom платформасы аркылуу өткөн сабакка 100 мектептен миңдеген окуучу катышты. Сабактын максаты билим берүүгө чоң салым кошкон улуу инсандар жөнүндө маалымат берүү, мындан тышкары балдарга билимдин маанилүүлүгү жөнүндө түшүндүрүү. Кыргызстандын тарыхына жана азыркы заманга карата өзүнүн жарандык позициясын калыптандыруу болуп эсептелет. 17, 18, 19 кылымдарда эле биздин агайлар, эжелерибиз эл кыдырып, тири карак балдарды чогултуп, ошолорго кадимкидей сабак өтүп, өзүнүн деңгээлиндеги билген билимдерин айтышкан, боз үйлөргө, үңкүрлөрдө сабак өтүшкөн. Ошол жөнүндө кичине токтолдук. Анан акыркы 33 жылдагы биздин эгемендүүлүк тууралуу кеп кылдык. Бул учурда сан ариптешкен заман, глобалдашкан заман. Ушундай учурда ар бир улут өзүнүн улуттук иденттүүлүгүн, наркын, уюткусун кантип сактап калабыз, келечекке кантип беребиз, эски салт санабыз, эски түшүнүктөрүбүздү эсибизден чыгарбай, жаңыларды жакшы кабыл алып бүгүнкү күнгө өздөштүрүп айтууда деп тилек кылабыз. Быйылкы жаңы окуу жылында Нарын облусу боюнча 1-класска 5472 окуучу кабыл алынды. Бул күнгө карата билим уялары эшигин ачып, жаңы окуу жылына арналган салтанаттуу иш-чаралар бардык мектептерде өткөрүлдү. Алардын катарында Нарын шаарындагы номер 9 Абдыкадыр Садыков атындагы орто мектебинде да коңгуроо кагылып, билим күнүнө арналган майрамдык салтанат белгиленди. Тема боюнча кабарчыбыз Максат Абдыракунов баяндайт. Нарын шаарынын тургуну Аскар Мелисбеков жаңы окуу жылын жаркыраган маанай менен тосуп алды. Анткени ал окуу жылынын башталышы менен тун кызын мектепке алып келди. Каарманыбыз кызы Карима 1-класска кирип мектеп босогосун жаңы аттап жаткандыктан аны менен кошо толкунданып жатканын жашырган жок. Баарыбызда эле мындай сезим бар болсо керек. Мен деле аябай толкунданып эртең менен эрте туруп кызымды даярдап атып, мен деле өзүм бир кызыктай болдум да. Өзүм ушул мектептен бүткөм. 11-класстан. Кызымды да ушул жерге киргиздим. Жакшы мектеп. Өктөрүбүзгө ийгилик каалайм, окууларына ийгилик, жаңы аттаган досоголору жакшы болуп, ушеден бир таанымал инсандар чыксын. Мен Быйыл 1-сентябрь билим күнү жекшемби күнгө туура келгендиктен, билим берүү жана илим министринин буйругу менен жаңы окуу жылы 2-сентябрда башталып отурат. Бул күнгө арналган салтанаттуу иш-чара шаарыбыздагы номер 9 Абдыкадыр Садыков атындагы орто мектебинде да шаңдуу белгиленди. Номер 9 мектеби 32 жыл болуптур. Бул эгемендүүлүктүн аркасы менен эле кол кармашып келаткан мектептердин бири экен. 2024-2025 жаңы окуу жылында аталган мектептин 1-классына 54 бала кабыл алынган. Класс жетекчисинин иш аракети менен кас-катар тизилип басышкан мотурайган бөбөктөр майрамдык иш-чарада концерттик программаларды сонурукка карап, кызыгуу менен көрүп жатышты. Иш-чарага келген меймандардын куттуктоолору айтылып, окуучулар тарабынан үркүүлөр жаңырды.
Быйылкы 2024-25 окуу жылына карата Нарын шаарындагы Абдыкадыр Садыков атындагы орто мектебинде 460 окуучу окуп билим тарбия алышат. Мындан биринчи классына 2 класс болуп атат. Кыргыз классы жана орус классы. Кыргыз классында 22 окуучу, орус классына 32 окуучу. Бүгүнкү күнгө катталганына дагы толуктоолор болушу мүмкүн. Мугалимдердин саны 40 мугалим эмгек кылышат. Билим берүү министрлигинин тапшырмасы менен өткөн жылдан бери орто мектептерде окуу куралдардан тартыштыкты жоюу үчүн электрондук китепкананы ишке киргизүү колго алынууда. Аталган мектепте кыргыз тилдик класстарда окуу китептер жетиштүү болгону менен орус класстарда тартыштык бар. Бул көйгөйдү чечүү үчүн электрондук китепкана долбоору иштеп баштаган. Былтыр 99% кыргыз класска полный бергенбиз. Анан орус класстарга китеп жетишпейт, 64% болуп калган. Ошо көбүнчө орус класстар боюнча бизге китеп жетишсиз. Анан көбүнчө электрондук китеп менен да иштейбиз, китепкана менен иштейбиз. Анан мындан 1-4 класска чейинки китептерибиз кичине эскидей болуп атат да, ата-энелер кичине ошого арызданып атышат да. Ошо аркамда жумушчулар иштеп жаткан шаарыбызда номер 9 орто мектептин жаңы имаратынын курулушу жакын күндөрү аяктоо алдында турат. Бул мектептин курулуп пайдаланууга берилишин аталган мектептин окуучулары чыдамдуулук менен күтүшүүдө. 375 орунга ылайыкталган бул мектеп заманбап инвентар менен жабдылып, жакынкы күндөрү пайдаланууга берилмекчи. Аталган жаңы курулуп жаткан мектептин имаратын пайдаланууга берүү үчүн жалпы 40тан ашуун жумушчу иштөөдө. Ички жумуштар соңуна чыгып бараткан болсо, сыртынан мектеп алдына таш төшөлгөлөр төшөлүп, имаратты сырдоо иштери аткарылууда. Нарын облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчилигинин билдиришинче, жыл аягына чейин 5 мектепти пайдаланууга берүү күтүлүүдө. 2024 жылы жылкыга ушул жалпы Нарын облусу боюнча 14 социалдык объекти эксплуатацияга берилет деп планга кирген. Бүгүнкү күндө ошол 14 объекттин ичинен жалпы ошол 4 мектеп пайдаланууга берилди. Андан сырткары дагы ошол 1 спорт зал. Ошондо жалпы 5 объекти бүгүнкү күнгө чейин пайдаланууга берилди. Эми жыл аягына чейин дагы 9 курулуш объектиси пайдаланууга беребиз деп планда турат. Нарын облустук усулдук билим берүү борборунан алынган маалымат боюнча, жаңы окуу жылында 60 миңден ашуун окуучуга 5692 мугалим билим беришет. Тилекке каршы 17 кадр жетишпейт. Көбүнчө алыскы айылдарда орус тили, англис тили мугалимдери тартыш болууда. Бул көйгөйдү чечүү үчүн жакынкы айылдардан мугалимдер убактылуу тартылган. Максат Абдырахунов, Нурсултан Болотбек уулу, Нарын жаңылыктары. Нарын районунун Аккудук айылындагы 150 орунду Оморулу Кожоке атындагы орто мектептин жаңы курулган имараты бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Көптөн күткөн жаңы имарат бүгүндөн тарта окуучулар үчүн эшигин ачты. Аталган билим уясы президент Садыр Жапаровдун онлайн катышуусунда ачылган 100 объектинин бири болду. Ачылыш аземге жергиликтүү бийликтин жана агартуу тармагынын өкүлдөрү, ошондой эле мектеп ысымын алып жүргөн Кожоке Омор уулунун жакындары менен айыл тургундары катышты. Аталган орто мектептин курулушу 2018 жылы башталып, республикалык бюджеттен жалпы 59 миллион сом каржыланган. Имарат заманбап үлгүдө салынып, окуучулардын билим алуусуна ыңгайлуу шарттар каралган. Курулуш ишин Тунук курулуш ишканасы жүргүздү. Учурда аталган орто мектептеги 134 окуучуга 22 мугалим билим тарбия берип жатат. Биздин Нарын районунан 2 өндүрүш ишканасы, бир ушул сиздердин айылыңыздардагы Оморулу Кожоке атындагы орто мектептин ачылыш аземи болду. Ушул мектепте жакшы илимдүү балдар окуп, мамлекетине, эл жерине кызмат кылган ак ниет балдардын өсүп чыгышына чын жүрөктөн тилектешмин. Биринчи коңгуроо салтанаты Нарындагы Борбордук Азия университетинде дагы кагылды. Аталган окуу жайдын гуманитардык жана так илимдер мектебиндеги компьютер илимдери, ошондой эле байланыш жана массалык маалымат каражаттары адистерине жаңы студенттер кабыл алынган. Эл аралык деңгээлде билим ала турган улан кыздар менен кесиптешим таанышып кайтты. Кечээ эле мектептеги партасы менен коштошуп, жашоосунун дагы бир жаңы барагын ачкан улан кыздар.
эл аралык деңгээлдеги билим алууга түзүлгөн мүмкүнчүлүктү нарындан табышты. Ну, впечатление хорошее на самом деле. Мы когда приехали, нас сразу. Мен Казакстандын Талдыкоргон аймагынан келдим. 6 күн болду. Нарын менен таанышууга жетиштим. Бийик тоолору, жанында суулары, түбүндө болгон керемет шаар экен. Келечек максатым чоң. Ушул жерде алган билимим менен пайдалуу бир нерсе жасайм деп үмүттөнөм. Также здесь очень красиво, допустим, то, что горы очень рядом. Окуу жайга бул жолу жалпы 44 студент жаңы кабыл алынды. Тажикстан, Казакстан, Пакистан, Россиядан келгендер бар. Арасында 16 студент Кыргызстандан болсо, анын 3-ü Нарын жергесинен. Мен 11 класты бүткөндө университетти тандап баштагам. Анан тааныштарыман сураштырып, ушу Борбор Азия университетине тапшырганга чечтим. 11 классым ортосунда эле мияктагы экзамендерге даярданып, бул жолу өтүп кеттим. Компьютерлик илимди багыттарына өттүм. Анын максатым Кыргызстандагы технологияларды, компьютерлик илимдерди чоңойтконум келет. Чоңойтуп, өзүм таасиримди тийгизгим келет. Бул университеттин өзгөчөлүгү алыскы тоолуу аймактарда жайгашкандыгы. Себеби биз көп билебиз, алдыңкы эл аралык университеттер көбүнчө чоң шаарларда жайгашат, Борбордук Азия университети бир өзгөчө максатты миссияны аркалайт. Ошол алыскы тоолуу аймакты байырлаган элдердин жашоо шартын жакшыртуу менен бирге алардын бай маданий мурастарын кийинки муундарга таберик катар өткөрүп берүү деген миссияны аркалайт да. Мына ошол миссиянын аркасында бул жерде берилген билим тажрыйба ошол тоолуу өлкөдө жашаган элдердин көйгөйлөрүн чечкенге көмөк көрсөтүү. 2029-жылы окуп бүтө турган кесип ээлеринин салтанаттуу кабыл алган окуу жай 1-Коңгуроо аземине жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн чакырышкан. 1-Коңгуроону чогуу кагышты. Бул жөбөлгө келечек кесип ээлеринин билим алуусуна бирдей жоопкерчилик көтөрүүнүн белгиси. Лариса Калдыбаева, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Кочкор районунда билим күнү белгиленип, райондогу бардык мектептер окуучуларга эшик ачты. Салтанаттуу иш-чарада айыл башчылары мектеп жетекчилиги куттуктоолорду айтып, кең келечек каалап, андан соң алгачкы коңгуроо кагылды. Кочкор районунда 35 жалпы билим берүү мектеби, 33 мектепке чейинки билим берүү уюмдары бар. Быйылкы жылы Кыргыз өкмөтү тарабынан жылдагыга салыштырмалуу 4 эсе көбүрөөк каражат которгон. Тактап айтсак, өткөн жылдары жалпы районго 1,5 миллион сом бөлүнсө, быйылкы окуу жылында 4,5 миллион сом бөлүнүп берилип, бардык мектептер базасында жакшы ремонттук иштер болгон. Ошондой эле Кара Тоо айылындагы Шарыпбек Абдылдаев атындагы жаңы ачылган мектеп имаратына окуучулар алгачкы ирет кирип 1-чи окуу күн уланды. Кочкор районунда электрондук каттоодон өткөн 1246 окуучу жаңы мектеп босогосун аттап 1-чи класска барышты. Бизге район боюнча жалпы 1,5 миллион сом берилсе, быйылкы окуу жылында 4,5 миллион сомго чейин бөлүнүп, азыркы учурда толук ремонттон өтүп, Кудайым буйрса, бүгүн бардык мектептерде, балабакчаларда уже иш процесстеринин баары тең башталды. Ошондой эле жаңы окуу жылынын башталышы менен облус аймагындагы 144 балабакча эшигин ачып, 15,006 тарбиялануучу кабыл алынды. Быйыл оптималдаштыруунун жыйынтыгы менен 2300 бала кабыл алынды, бирок Теңир Тоо жергесинде дагы деле бакча тартыштыгы бар. Тагыраагы бүгүнкү күндө облус аймагында дагы 5000ден ашык бөбөк өз кезектерин күтүүдө. Мына ушундай балдар мекемелериндеги жагдай кабарчыбыз Жипара Насырованын материалында. Облус аймагында акыркы 5 жылдан бери билим уяларына балдарды электрондук кезек менен кабыл алуу колго алынган. Аталган система киргени балдарды билим берүү мекемелерине киргизүү кыйла жеңилдеди. Анткени буга чейин тааныш билиш менен киргизип келишкен, эми ата-эне жана бала өздүгүн мектеп edu.gov.kg сайтына жайгаштырса эле болду. Быйыл өзүнүн кезеги менен Нарын облусу боюнча 15,006 бөбөк бакча босогосун аттады. Быйылкы жаңы окуу жылы 2-сентябрга туш келип, бардык билим очоктор ишин баштады. Бул окуу жылында балдардын аң сезимин өстүрүүгө багыт алган бир топ жаңы көндүмдөр менен сабактар өтүлүп баштайт. Балдарды өнүктүрүп өстүрүү максатында биз көптөгөн ыкмаларды колдонуп, биз балдарды практикадан теорияга деп, балдардын багыт гана берип, балдардын өсүп өнүгүүсүн өнүктүрүүгө биз салымыбызды кошуп келе жатабыз. Алып кетсек, азыр STEM ыкмасы деп бардык жерде айтылып жаткандай, бизде дагы буга чейин эле биз STEM ыкмасы менен балдарга билим берип келе жатканбыз. Мындан ары дагы балдарды ушул келечекте бир
интеллектуалы бийик бир инсандар чыкса экен деп биз ушул метод багыттарыбыздын ыкмаларыбыздын баардыгын колдонуп биз бакчада иштерди жүргүзүп келе жатабыз. Фундаменталдуу билим берүүдө балдар бакчасы өтө маанилүү. Теңир Тоо жергесинде типтүү эмес бакчалар дагы бар. Алардын катарында каладагы номер 18 Агдил балдар бакчасы дагы кирет. Бул жай быйыл 320 баланы кабыл алды. Биздин бала бакча типтүү эмес имараттарга кошулгандыктан ушу бизде даараткана маселеси эң бир көйгөйлүү маселе болчу. Быйыл ушул көйгөйдүн баарын биз чечкенге аракет кылдык. Экинчи корпустан ушу даараткана орнотуу менен ушу балдарга бир ыңгайлуу шарттардын баарын түзүп берели деп иш аракеттердин баарын жүргүздүк. Жалпысынан облус аймагында 144 бала бакча бар, бирок ошол эле маалда 5000ден ашык жаш жеткинчектер бакча босогосун аттай элек. Бул көйгөйдү чечүү багытында аракеттер көрүлүүдө. Бала бакчага тартылуу муктаждыгы көбүнчө Нарын шаарында, райондун борборлорунда. Себеби бияқта ошо мекемелер көп, эл жайгашкан. Ал эми айылдарда, кээ бир айылдарда мындай муктаждык көп деле жок. Жалпы област боюнча бир 3,5 миң тегерегинде балдар электрондук кезекте турат. Анын 2 миң тегерегиндегиси бул Нарын шаарында. Эми бул боюнча дагы иштер аракеттер көрүлүп атат азыр күндө. Маалымат иретинде айтсак, быйылкы жаңы окуу жылында бакчадагы балдардын тамактануусу ата-энелердин каражаты менен жүзөгө ашырылат. Буга чейин айыл жеринде 400 сом болсо, Нарын шаарында 800 сом болчу. Эми бул каражат айыл жеринде 1050 сом, ал эми шаар ичи 1500 сом болору күтүлүүдө. Жипара Насырова, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. 1970 жылдары курулган Шабданбек Уулу Алтынбек атындагы бала бакчасы толук оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. 300гө чукул баланы мектепке чейин даярдаган билим очок 50 жылдан бери мындай оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн эмес. Мындан улам анын чатырынан жаандын суусу тамып, полу чириген кейиштүү жагдайга кептелген. Балдар үчүн көрүлгөн камкордукка кабарчыбыз Наргиза Жумайдил кызы күбө болуп кайткан. Жыл сайын өз эмгектенген бакча имаратын кесиптештер менен жайы бою кетир моторун оңдоп түзөп түшүк тарткан Зульфира Ибраимова быйылдан тарта ал иштен арылды. Себеби ал ишмердик кылган Шабданбек Уулу Алтынбек атындагы бала бакча имараты толук оңдоп түзөө иштеринен өткөрүлдү. Дегенден баштап ушул жылга чейин жылда өзүбүз ушакты ремонтточубуз, крастетип актап, бирок биздин кылган ремонтубуз деле аягына чыкпай калчу. Себеп дегенде эскилиги жеткендиктен акиташыбыз куюлуп, ушундай эме болуп калчу да, акиташ алчу эмес. Буюрса, мына 2 жылдан бери жакшы Арис программасынын демилгеси менен ушу садигибиз, бала бакчабыз жаркыраган жаңы ремонттон өтүп, 2 жылдан бери Кудай буюрса жакшы ремонттон өткөн садикте иштеген турабыз. Өткөн жылы айылды инвестициялоо долбоору аркылуу 8 миллион сомдон ашык суммага аталган имараттын чатырынын жармы, полу, фасады жаңыланган. Ошондой эле жылуулук системасы, электр жарыктары толугу менен алмаштырылган. Негизи бала бакча 1970 жылы ишке берилген. Ошондон бери бала бакчада капиталдык ремонт жүргүзүлгөн эмес. Жыл сайын учурдагы ремонтторду жүргүзчүбүз. Былтыр октябрь айында 23 жылдын октябрь айынан Арис тарабынан айылдарды инвестициялоо долбоорунан 8 миллион 600 миңге ремонт иштери жүргүзүлдү да. Анын ичинен толугу менен терезелер, эшиктер алмашылды. Жылуулук системасы толугу менен алмашылды. Эскини эптегенче эсиң ойт демекчи, 50 жылдан бери, акыркы 2 жылдан бери жасалып жаткан оңдоп түзөө иштерине быйылкы жылы Теңир Тоо өнүктүрүү фондунан 3 миллион сомго долбоор жазышкан. Азыркы учурда 10го жакын бөлмөлөрдүн полдору жаңыртылган. Имараттын сырты оңдолуп, балдар ойночу эшик алдына таш тамандар салынууда. Наргиза Жумайдил кызы, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары. Эгемендүүлүктүн 33 жылдыгы Ат Башы районунда дагы бир катар жаңы ачылыштар менен коштолду. Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөнүнө 100 жылдыгынын алкагында 2 ишкана, 2 социалдык объект ачылган. Ага кошумча Ат Башы айылындагы толук жаңылануудан өткөн Борбордук аянттагы Жеңиш паркы жергиликтүүлөргө эшигин ачты. Аймактагы майрамдык салтанаттан кийинки материал. Ат Башы айылынын тургуну Ырысбүбү Үмөтова неберелери менен жаңы аянттын ачылышын көрүп кубанып турат. Буга чейин жарык жана заманбап эс алуучу жайдын жок экендиги жергиликтүүлөр үчүн бир топ эле ыңгайсыз болуп келген. Жетишкендик бул деген. Мына Ат Башта логистика ачылып атат, мясо комбинаты ачылып атат. Биз көрбөгөндү балдарыбыз көрсүн, неберелерибиз көрсүн, чөбөрлөрүбүз көрсүн. Жакшы нерселер болуп атат.
рахмат ушуларга. Жаңылануудан өткөн Борбордук аянттагы Жеңиш парк Ат башы райондук модельдик инновациялык китепканасынын алдында жайгашкан. Парк жалпы 11 миллион сом акча каражатына салынган. Анын 3 миллион сому Ат башы райондук өнүктүрүү фондунан бөлүнүп, калган суммасы Ат башы айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинен каралган. Алдыда жыл аягына чейин бизде швейный фабрика курулуп жатат бүгүнкү күндө. Андан сырткары тиричилик калдыктарын кайра иштетүүчү цех ишке берилет. Ошондой эле районубузда бизде эс алуучу парк жок. Бүгүнкү күндө парктын курулушу жүрүп жатат. Ушу ноябрь айына жеткирбей, биз райондук паркты дагы жаңы паркты элге бир тапшырабыз деген аракет кылып жатабыз. Ат башы районунда бир катар ишканалар, мектеп, балабакчалар курулуп, ички жолдор жасалууда. Келечекке кадам салган мындай жаңы ачылыштар жаш муундар үчүн чоң олжо. Ат башы районунун жаштары ушундай бир жаңы нерселерди, жаңы өндүрүш ишканаларды абдан колдойбуз жана күтөбүз. Бүгүнкү күндө бийлик тарабынан дагы жалпы эле республика боюнча көптөгөн жаңыдан ишканалар ачылып атат, ушундай маданий зоналар ачылып атат. Муну албетте биз колдойбуз. Майрамдык иш-чара жергиликтүү жана Борбор калаадан келген маданият өкүлдөрүнүн концерттик программасы менен коштолду. Мен ушу ат башлык болуп калганыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү күнү ушу 31 август эгемендүүлүк майрамы менен мен ушу ат башлык өзүмдүн туугандарымды, жердештеримди жана бүткүл биздин кыргыз элибизди ушу эгемендүүлүгүбүз менен куттуктайм. Баарына ден соолук, узун өмүр, бакубат жашоого каалайм. Элибизге тынчтык, жерибизге тынчтык, элибизге ынтымак берсин деп, мындан да чоң-чоң көп жетишкендик, чоң-чоң ийгиликтерге ат башы жергебиз жете берсин деп тилеп кетет элем. Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгынын алкагында Ат башы районунда бир катар жаңы ачылыштар орун алды. Алдыда дагы ири долбоорлордун ишке ашышы күтүлүүдө. Жазгул Зубалиева, Бактияр Сарсаров, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары, Ат башы району. Кочкор районунун Жаңы жол айылында заманбап спорт комплекс курулууда. Өлкө казынасынан 60 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Элек жаштарын кубанткан курулуш октябрь айында бүтөөрү мерчемделүүдө. Курулуштун жүрүшүн кабарчыбыз Жаркын Айгүл кызы көрүп келди. Мына бул пайдубалы түптөлүп, дубалы бийик көтөрүлүп жаткан спорт комплекс Кочкор районунун Жаңы жол айылынын борборунда. Бул курулушка өлкө казынасынан 60 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Узуну 36, туурасы 15 метрди түзгөн курулуштун учурда 30% аяктады. Жаңы жол айылында ушул спорт комплекси салынып атат. Узуну 37 метр, туурасы 15 метр. Курулуш иштери жакшы жүрүп атат. Көзөмөлдөр болуп атат. Октябрь айында бүткөрүлүп бүтөт деп турабыз. Сапаты жакшы болуп атат. Көзөмөлдөгөндөр текст келип атат. Карап көз салып кетип атышат. Мунун курулуштун материалдары жакшы убагында келип атат, убагында бүтүп атат. Бул курулуш октябрь айында бүтөөрү мерчемделүүдө. Мындан улам куруучуларда тыным жок. Аталган объектинин ичинде волейбол, баскетбол, футбол, күрөш боюнча машыгууга бардык шарттар каралган. Курулуш аяктаган соң спортко керектүү шаймандар да коюлуп, элеттеги жаш спортчулардын ден соолугун чыңдоого өбөлгө болот. Буга чейин Жаңы жол айылында бу жерде ушул Жаңы жол айылынын айыл башчылыгы административдик здание жайгашчы. Алба Союз учурунда салынгандыгына байланыштуу эскилиги жетип, кайра ремонтлоо берген кажети жок болчу. Ошонун негизинде ушул Жаңы жол айылынын өсүп келаткан жаш муундарына спорт комплекс керек болду. Абдан ошонун негизинде республикалык бюджеттен ушул 60 миллион сом акча каражаты каралып, Кудайым буйрса азыр бүгүнкү күндө жоопкерчилиги мүмкүнчүлүгү чектелген Бейшембай курулуш компаниясы аркылуу ушул спорт комплекс курулууда. Кудай буйрса ушул жылдын аягына чейин, бул октябрь, ноябрь айларына чейин ушул спорт комплексин куруш аяктайт деп ойлойбуз. Белгилей кетсек, 2024 жылга Кочкор району боюнча 2 объектинин курулушу бүтүп пайдаланууга берилсе, жакынкы айларда дагы 2 объект ишке берилгени турат. Мындай ири курулуштар элеттиктерди кубантууда. Жаркын Айгүл кызы, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Эске салсак, 31 август күндүзү саат 11-лер чамасында Нарын шаарынын Борбордук базарында жүрөк үшүн алган окуя орун алган. Анда Онарча базарынын ашканасында иштеп жаткан айымга көтөсүздөн күйөөсү тарабынан кол салуу болуп, денесине оор залал келтирилген. Окуянын жүрүшүнө туш болгон милиция кызматкери алгачкылардан болуп, окуяны токтотуп, адам өмүрүн сактап калды.
Анын чоо жайын кабарчыбыз баяндайт. Окуя орун алган күнү Жеңиш Муканбетов Борбордук аянтта өткөн майрамдык парадка катышып, өз жумуштары менен базарда болчу. Капыстан угулган ачуу кыйкырык жаш милицияны кайдыгер калтырган эмес. Дароо окуя болуп жаткан жерге келип, кызматтык тажрыйбасы менен шектүүнү кармап, адам өмүрүн сактады. Бизге колдон келген жардамды берип, күтүп аттык тез жардамды. Көп кыймылдатпаганга да аракет кылдык, анткени көп пычак жеп калгандыктан кан аябай кетип, көп кетип калбасын деген максатта күтүп кычан тергөө тобу келгенден кийин өткөрүп бердик окуя болгон жерди. Ошол эжеге жардам берүү максатында, ден соолугун коргоо максатында кирип барып жардам бердик. Бул малда окуяга күбө болгон жарандар жабырлануучуга алгачкы жардам көрсөтүп, аман алып калуунун аракетин көрүшкөн. Эжени көрдүм, эже деген жерде бутун бычактап алып отуруптур. Ак кийимчен болчу да. Прям бардык жер кан экен. Мурда медайымбы же ушундай жардам берди да. Чыккыла деп калды, а мен чыгып кеттим. Эгер милицияга эртерээк келбегенде ал эжени эмне кылмак, муздап коймок мүмкүн тура. Маки үчүн эле мындай жеңилирээк жаракат алды го деп ойлойм да. Денесинен оор жараат алган жабырлануучу ошол замат тез жардам мунаасы менен Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын хирургия бөлүмүнө жеткирилген. Денесине 13 жолу маки менен зыян келген. Жеринде дарыгерлер көзөмөлгө алып, тийиштүү чараларды көрүшкөн. Учурда бейтаптын абалы туруктуу. Ар кандай колто-резанный рана деп коет, кесип жана сайылган жаракаттар менен бетинде, көкүрөгүндө, ичинде жана колдорунда кийимдерин баары кан болуп бизге ошондой абалда түшкөн. Ички көңдөйлөргө кирип кеткен жаракаттар жок болгон. Бирок ал жаракаттардын саны бир 13 колто-резанный рана жана бир нече 10га жакын порезы деп коет, теринин деңгээлиндеги жаракаттар болгон. Азыркы учурда абалы стабильный, биздин көзөмөлүбүздө болуп турат. Жабырлануучунун айтымында буга чейин да үй бүлөдө чыр-чатактар байма-бай орун алып, жолдошу тарабынан коркутуулар болуп турган. Ага карабай 11 жыл бирге жашап, акыркы 2 айдан бери өзүнчө жашап жаткан. Шектүүнүн бул кылыгы мыйзам чегинде каралып, өз жазасын алууну талап кылат. Мен эч кимге каалабайм, мен мындай. Ушундай мен душманыма да каалабайм. Ушундай 14 жеримен бычак, 14 жеримен сайды. Ушу жумушума барып, ушуга чейин эч бир жакасын карарткан эмесмин, ишенесиздер. Ушу мен ата-энем ушундай бири-бирин сыйлап, бир жакшы тарбияда чоңойгонбуз биз. Мен ошондой болуп, ушу күйөөм мен толтура минусу бар болсо дагы мен ушуну аябай сыйлап жакшы мамиле жасап келгем. Биремемди билген жокмун мен. Шектүү Нарын шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан жеринде кармалып, учурда тергөө иштери уланууда. Ошол эле күнү жолдошу кармалып, камакка алынган, тергөө иштери ошондо ошол учурда эле башталган. Ал эми шектүүгө карата кечээ 1-сентябрь күнү Нарын шаардык соту тарабынан башкаруу чарасы каралып, 2 айга камакка алынгандыгы боюнча токтому чыгарылды. Бул окуя боюнча тергөө иштери уланууда, шектүүгө карата тиешелүү экспертиза дайындалып, жыйынтыгы күтүлүүдө. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын акыркы 7 айында облус боюнча аялдарга карата жасалган зордук зомбулуктун 239 учуру катталган. Аларга милиция тарабынан коргоо ордери берилип көзөмөлдө. Жазгул Усубалиева, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары. Дүйшөмбү күн мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Саламатта калыңыздар.